Эми биринчи эле биздин ойго келген ошо турбопроводду издеп мурун деле болгон да жарылып калды. Обычно ошондой эгерде бир жетпей калса анда жарык болуп чыкчу эле да нефтепровод. Ну ошондой кылып адамдарды кыдыртып ошо турбанын үстү менен баардыгын издетип чыгардык, бирок жердин бетине нефть чыкпаптыр, жарылганы билинбейт деп келип атышты. Анан кийин бул эми күнүгө заводко жөнөтүп туруш керек болгон үчүн бир эки күндөн анда эми түшүнүксүз болуп калды деп дагы качка кыла баштадык нефтини. Анда дагы жетпей калды деп эми ар кандай санда нефть жетпей калып атты. Кээде 8 тонна, кээде 15 тонна дегендей болуп ушу биз эми бул бир айдын ичинде ушу октябрь полный эле ошол ушу труба менен заниматься этип аттык. Анан кийин труба может бирөөлөр ушу трубадан бир башка труба улаштырып, алысыраак жака алып барып ошол жактан алып кетип атабы деп, ал жагын да текшеребиз деп жана бир трасса искатель деген прибор бар экен. Ошону трубадан бир жака башка трубаны алып кетсе, ошол көргөзө турган. Ошону дагы биздин адамдар атай служба заниматься этип трубанын эми берде бир 20 километрден ашык расстояние мындай сөз болуп атат да, труба ошончо жерди текшерип аттык да. Ошон үчүн ошо трубанын бир жак тарабынан башынан аягына чейин өтүп, кайра экинчи тарабынан дагы башынан аягына чейин өткөнчө бир 10 күнчө убакыт өттү да. Ошон анын ортосунда ар кандай эми баягы ишти мындай жайлата турган деген неме жаан жаап калып атты, ар кандай погода условия болуп атты. Ну бирок биз башка жака алып кетип калган трубаны да табылбады да. Бирок ошо качка болгон сайын азыраак көбүрөөктөн жетпей калып атты. Бир гана жолу биз бир 15 шакты адамдарды трубанын ушу бойлотуп коюп качка кылганда ошо бир күн жетип калды, баары жетти деп ушундай информация болду. Анан анда ушу адамдарды коюп мезелдеп, кийин адамдарды коюп качка кылганда деле жетпей калган учурлар болуп атты да. Анан эми жанагы издегенде бирөөлөр бир жака алып кетип атканы көрүнбөгөн үчүн, билинбеген үчүн биз өзүбүзчө ойлодук. Бир жердин астында труба кетип атып, бир шагыл же бир жерден өткөн болсо, ошол жер жарылып калган болсо, ошо нефть бир жерге сиңип, жердин бетине чыкпай бир жака кетип калып атабы, качка болгон сайын ошол жака кирип кетип, жердин бетине чыкпаган үчүн биз көрбөй калып атабыз. Анан давлениянын ылдыйлаганынан ошону байкаса болот деп трубага мындай нефтини толтуруп койгондо давление 8 атмосфера болот экен. Мына ошо жана шектүү жерди айтып атабыз эми, Турпакбелден тиги заводко чейин. Ошондо бир күнү давленияны 6 атмосфера кылып калтырсак, эч нерсе өзгөрбөдү. Эртең мененге чейин давление турду да ордуна. Анан тешик жок экен деп ошондой жыйынтыкка келдик. Эртеси күнү 8 атмосфера калтырып туруп, дагы ошондой кылып эртең мененге чейин калтыралы десек, түнкү саат 3тө смена алмашканда давление турган экен ушу 8 бойдон. Эртең менен смена алмашып, анан 6:30да ошол эле эме кайтарып аткан киши манометрди караса уже 3 атмосферге түшүп калган экен. Саат 8ге чейин уже 0ге түшүп калды да. Анан биз ойлоп калдык, бул давление өзү түшө баштаса, анда башынан баштап эле түшө баштайт эле баягы кечинде эле. Бу жерде ошо саат 3төн кийин түшө баштаганына караганда бир мындай бир же адам аралашып атат, бу жерде бирөөлөр уруп атабы деген ойго келдик. Бирок эми ким экени табылбады, конечно. Мындай эч ким көрүнбөдү, эми адамдар карап неткенде эчтеке чыкпады дагы. Анан бир күнү биз эми башка жактарын эмне кылсак деп ойлонолу деп бир күн ошо эчтеке кылган жокпуз. Бирок ошо күнү кечке маал жана эмелер кармалып калды да, уруулар. Эми урууну кармаган тууралуу мындай да, биздин службалар баягы иликтеп, жөн адамдардан сурап, байкаштырып жүргөндө эч кандай эме чыкпады эле. Анан ошо биздин председатель правления Бостонов Рашид Абдумаликович дагы мындай өзүнчө да бир чара көрөйүн деп бир тааныш балдарды Сузак айылынан бир мындай жаштардын
уюму бар деп бир нерсе ошол жерден бир 4 баланы өзүнчө сүйлөшүп силер ушуну бир иликтеп бергилечи деген экен. Вот ошолор ошол күнү жанагы эмени урларды кармап анан звонить этип ушуну менен эми уурдалып атканы аныкталып калды да.